Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү биздин жаңы темабыз ат атооштор жөнүндө түшүнүк. Ат атоош деген эмне? Затты же алардын белгилерин сын-сыпаттык, сан өлчөмдүк атабай, аларды жалпылап көрсөтүүчү сөз түркүмү ат атооч деп атайбыз. Мисалы, ал келди, биз бардык, алар келишти. Сүйлөмдөрдөгү ал, биз, алар деген сөздөрдөн ким, эмне келгендигин ачык айкын биле албайбыз. Себеби булар менен аталган бир да зат жок. Демек, ал, биз, алар деген сөздөр конкреттүү бир заттын аты эмес, заттык мааниде өтө жалпылап гана туюндурган сөздөр. Ат атоошторго төмөнкү сөздөр кирет: мен, сен, ал, биз, силер, алар, бул, тигил, ким, эмне, кайда, качан, эч ким, эч нерсе, эч качан, эч бир, бүткүл, бардыгы, ал кандай, ар кайсы, алда ким, алда кандай, алда эмне, кимдир бирөө. Ат атооштор башка сөз түркүмдөрүнөн да лексикалык маанисин жалпылангандыгы, уюштурган атайын мүчөсүнүн жоктугу менен айырмаланып турат. Мисалы, мен, сен, ал, бул, ким, эмне, биз. Ат атооштун морфологиялык белгиси. Биринчи, мүчөлөрдүн жардамы менен ат атооштор башка сөз түркүмдөрү менен жасалбайт. Экинчи, кээ бир ат атооштор жөндөлгөндө уңгусу өзгөрүп кетет. Ал ага, мен мага, сен сага, бул буга, муну мындан, мындан. Ат атооштор айрым мүчөлөрү менен да өзгөрөт. Сыз, мен сиз, биз сиз, ан сыз. Алар, силер, алар, булар, тигилер. Дай мүчөсү менен мендей, сендей, мындай, ошондой, ушундай, тигиндей. Ча мүчөсү менен менче, сенче, ошончо. Ат атооштордун эки түрү бар: жекелик түрү жана көптүк түрү. Биринчи жекелик түрү: биринчи жак мен, экинчи жак сен, сиз, үчүнчү жак ал. Ал эми көптүк түрү: биринчи жак биз, экинчи жак силер, сиздер, үчүнчү жак алар. Синтаксистик кызматы. Сүйлөм ичинде ат атооштор ээлик, баяндооштук, толуктооштук, бышыктооштук, аныктооштук милдетти аткарат. Биз бүгүн келдик. Бул жерде ат атоочу кайсы? Биз. Биздин жерибиз ушул. Бул жерде ат атоочу кайсынысы? Биздин. Менин тилегим орундалды. Кимдин тилеги? Менин. Ат атооч. Мени ударник катарында сыйлады. Бул жерде кайсысы толуктооч болуп атат? Мени. Алар биздикинде болуптур. Бул жерде ат атооч алар. Ат атооч төмөндөгүдөй жалпыланган маанини билдирет. Биринчи, заттык мааниде: мен, сен, ал, биз, сиз, силер, алар, ким, эмне, эч ким, эч нерсе. Экинчи, сын сыпаттык: кандай, ошондой, ушундай, ар кайсы, ар качан, ар кандай. Үчүнчү, сан өлчөм: баары, бардыгы, бүткүл, канча, нече, канчанчы, неченчи, эч нерсе.